Салам айымдар. Сулуулук, жаштык, сүйүү жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары жөнүндө менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүнкү видео жыныстык жашоодо аял менен эркектин ортосундагы мамиле сууп калса, кандай нерселер жардам берет? Кандай препараттар жардам берет? Кандай дарылар же башка нерселер жардам берет? Дүлүктүрүүчү препараттар жөнүндө. Негизи мен айымдар менен сүйлөшкөндө күйөөмдү көп каалабайм деп айтышат. Эми бул уяттуу нерсе деп айтасыңар, бирок жашоо түн менен күндөн турганын эч ким жок дебейт. Бул чын. Ар бир айым турмушка чыгат. Бул чын. Ар бир эркек үйлөнөт, ар бир мырза үйлөнөт. Бул чын. Балдар асмандан түшүп калбайт. Бул дагы чын. Ошондуктан бул нерсе жөнүндө да ачык, айкын сүйлөшүү туура болот. Анткени ошо аял менен эркектин ортосундагы мамиле туура эмес болсо, жыныстык мамиле туура эмес болсо, канча деген үй бүлө бузулат. Канча деген мамлекет, кичинекей мамлекет бузулат. Канча деген ортодогу балдар атасыз, апасыз калат. Ошол себептен ошол үй бүлөлүк институтту бекемдей турган маалыматты берүүнү туура көрдүм. Дүлүктүрүүчү препараттар медицинада колдонулабы? Азыр секс-шоптор, интим шоптордо, атайын дүкөндөрдө аябай көп шоколаддар, сагыздар, жвачкилер, тамчылар, жанагы таблеткалар сатылат. Дүлүктүрүүчү препараттар эркектерге арналган жана айымдарга арналган болуп бөлүнөт. Эркектерге арналган дүлүктүрүүчү препараттар бул эң биринчи препарат илгери ошо жүрөк оорусуна жардам берүүчү препарат деп чыгарылган экен, бирок көп изилдөөлөрдөн өтүп ошо жүрөк оорусуна көп деле жардам бербейт экен, бирок аябай жакшы бир касиети бар экен. Мырзалардын интимдик жашоосу жакшырат экен. Эмне себептен? Ошо мырзалардын жыныстык органдарына, мүчөлөрүнө кан аябай көп топтолуп, кан аябай жакшы жүгүрүп, жыныстык катнаш көпкө чейин жана абдан стабилдүү, толук кандуу жана абдан мындай сапаттуу болот экен. Байкап, бул препаратты мына канча жылдан бери Виагра, Сиагра жана толтура аттар бар, бирок канча жылдан бери колдонулуп келатат жана канчалык көп колдонсо ошончолук дарылоо процесси жакшы болот экенин байкашты. Демек, эркектерге жеңилирээк. Ооба, Виаграны ичип алса эле болду. Иштин баары бүттү десек болот. Айымдаргачы? Айымдар албетте көбүнчө психологиялык жактан жабыркайт. Биздин ошо мээбиздеги башкы бөлүмдөрү, мээнин башкы бөлүмдөрү эч бир жатсак да, турсак дагы өчпөйт экен да. Мырзалар бөлөкчө. Алар тамак ачып атканда тамак жөнүндө гана ойлошот. Машина айдап баратканда, унаа айдап баратканда унаа жөнүндө ойлошот. Сүйүүгө берилип атканда сүйүү жөнүндө ойлошот. А бизчи? А биз болсо дайыма балдар мынчыш керек, дегени мынчыш керек, буну тияка кирип жаыш керек, мектепке жетиш керек. Ошо ойдун баары ошо мээде топтолуп эч бере салбайт экенбиз. Айымдар, ошол нерсени токтотуш керек. Кантип препараттар барбы? Ооба, өзүбүзгө жардам бере албай калдык. Ооба, атайын сагыздар бар. Сагыздар ар кандай болот. Кээ бирөөндө синтетикалык курамында синтетикалык заттар бар. Алар ошо көнүп калууну, аларга бат эле көнүп калса болот, алар мындай организмге терс таасири бар нерселер бар да. Анан афродизиактар деп коет. Ар кандай чөптөрдүн кошулмасы, азыр мына слайдка кандай чөптөр, ар кандай чөптөр болот, ошолор кошулат. Анан бул организмди күчтөнтөт экен, жанагы уйку келип атканда кофе чебиз, жанагындай тонуска келтире турган суусундуктарды чебиз эмеспи? Ошондой сыяктуу болот да. Организмди устойчивый, выносливый, орусча айтканда бекем, жана көп нерсеге туруктуу кылат экен. Анан нервтик системаны
эрогендик зоналарын, ошо секске жооп бере турган зоналарын ачып ошолорду иштетет экен. Анан албетте дагы бир касиети, бизде уктабай аткан жанагы бүт баарын ойлоп аткан бөлүмүн бир аз тынчтандырат экен. Ошондо айымдарда каалоо болот экен. Андай десе эле ойлобоңуз, урматтуу мырзалар. Айымдарга акырын тамчыдан тамчылап койсо эле алар силерге жабышып сүйүп калат экен. Жок, андай эмес. Албетте сөзсүз ал эркек жагыш керек. Албетте жолдошу болобу, сүйгөнү болобу, жагыш керек. Анан процессте каалоо пайда болот. Эч качан тамчылатып коюп, анан абайым силерге жабышып, каалаган аялды ала алам деп ойлобоңуздар. Андай болбойт. Бул болгону гана каалоону күчөтөт. Тамчылар болот, сагыстар болот, кээ бир таблеткалар болот. Кээ бир таблеткалар эркектин виаграсы сыяктуу эле иштейт. Кан жүгүртүүнү жакшыртат. Аялдын жыныстык органдарынын кан жүгүртүүсүн жакшыртып, ошол жерде кан менен толтуруп, анан албетте каалоо, эрогендик зоналар канга толсо, батыраак жанагындай биз айткан махаббаттын туу чокусуна жетиши мүмкүн. Кээ бир таблеткалар көпкө чейин ичиш керек. Кээ бир таблеткаларды жанагындай жыныстык катнашка бир нече мүнөт калганда ичип койсо болот. Албетте дарыгердин көзөмөлүндө дарылансаңыз жакшы болот. Же жок дегенде дарыгерге барып бир жакшы кеңеш алып алсаңар, мен ойлойм, жаңылбайсыңар деп. Айымдар, ушул тууралуу видео жакса, эгерде ушул темалар жакса, мен билем силерге бул нерсе аябай жагат. Комментарий жазыңыз, видеого лайк коюңуз жана бөлүшүңүз.